Ак Ордодогу 2 адамдын өлүмү боюнча жаңы жагдайлар айтылды. Милициянын маалыматы боюнча кылмыш болгон жерден табылган кызыл кепка ак түстө болгон. Ал толугу менен канга боелуп калган. Ошондой эле шектүү конушка кечки саат 20 чамасында барганы белгилүү болду. Ал каракчылык үчүн маркумдун үйүн тандап алгандыгын айткан. Болжол менен саат 3:30 чамасында окуя болгон үйгө кирген. Кылмышка шектүү 2 адамды өлтүргөндөн кийин жатаканага барып жатып алган. Эртең менен Ысык көлгө кеткен. Ал эми бычакты боом капчыгайына ыргытып жиберген. Ал кылмыш болгонго чейин 2 жума мурда Чолпон Ата шаарында официант болуп иштеген. Жумушун таштап Бишкекке келген. Ошондой эле бардык учурда жатаканада жашап келген. Чүйдөн Садовой айылында кызга кол салып, муунтуга аракет кылган киши кармалганын облустук милиция маалымдады. Окуя 10 октябрда кечки саат 6-да болгон. Милициянын маалыматына караганда, көчөдө эч ким жоктугунан пайдаланган киши 14 жаштагы кызды жерге жыгып, муунтуга аракет жасаган. Окуяны көрүп калгандар жетип келгенде ал качып кеткен. Адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү кармалды. Чүй милициясынын маалыматы боюнча 31 жаштагы эркек киши мурда соттолгон. Учурда тергөө амалдары уланып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо өнөктүгүнө каражат чогултууда мыйзамды сактоого чакырды. Талапкерлердин кээси мобилдик тиркемелер аркылуу акча чогултуу тууралуу кулактандырууларды чыгарып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы буга уруксаат бербейт. БШК шайлоо фондуларынан атайын эсептерин ачуу үчүн Элдик банк жана Айыл банкты аныктаган. Кайрымдуулук жашыруун деп таанылбас үчүн идентификациядан өтпөгөн төлөм тотумдары аркылуу акча каражаттарын нактылай эмес которууга же төгүүгө тыюу салынат. БШК башка банктардын мобилдик тиркемелеринин тизмеси толукталып турарын айтты. Борбордук шайлоо комиссиясынын тарабынан расмий түрдө аныкталбаган мобилдик тиркемелер аркылуу жүргүзүлүүдө. Мындай аракет шайлоо мыйзамдарына жана шайлоо фонддорун түзүү тартибин бузуу болуп саналат. Мындан тышкары, айрым маалымат булактарынан жарандардын шайлоо компаниялардын каржылоого катышуусун чектөө коюлган деген туура эмес маалыматтар таралууда. Ошондуктан Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочуларга, талапкерлерге жана саясий партияларга кайрылып түшүндүрөт. Учурда шайлоо фонддорун ыктыярдуу салымдарды мыйзамдуу жол менен салууга эч кандайсыз тоскоолдук жок. Мындай салымдар банктардын эсептери аркылуу, Элдик банк жана Айыл банк мобилдик тиркемелери аркылуу же болбосо накталай түрдө ыйгарым уктуу банктардын кассаларынан төлөө аркылуу жүргүзүүгө болот. Борбордук шайлоо комиссиясы эскертет, ар бир талапкер жана саясий партия шайлоо фонду үчүн болгону бир гана атайын эсеп ачат. Шайлоо фонддорунун төмөнкү булактарын түзөт. Талапкерлердин же партиянын жеке каражаттары, жарандар менен юридикалык жактардын ыктыярдуу салымдары, бардык акчалар, каражаттар Борбордук шайлоо комиссиянын уруксаты менен ачылган атайын банк эсебине гана түшөт. Мындан тышкары, идентификациясы жок төлөм системалары аркылуу каражат өткөрүүгө тыюу салынат. Шайлоо фонддорунун каражаттары максаттуу колдонулушу керек. Алар шайлоо компаниясынын чыгымдарын жабууга жана жумшалат. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлерди мыйзамды сактоого, жарыяланган маалыматтарды мыйзамдуулугун жана ачыктыгын камсыз кылууга чакырат. Кыргызстанда күйөөчү май кымбаттап, өкмөт көзөмөлдү күчөтүүдө. Сентябрдын башынан бери бензиндин баасы орто эсеп менен 3,5 сомго чейин кымбаттады. 12 октябрга карата баа айы 92,73 сом 4 тыйын, айы 95,79 сом 4 тыйын, дизель 77 сом 8 тыйынды түздү. Учурда 50 тыйынга кымбаттагандыгы айтылууда. Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев 8 октябрда күйөөчү майдын баасынын негизги өсүшүнө жол бербөөнү жана жеткиликтүү туруктуулугун камсыздоону тапшырды. Өкмөт мунай жана мунай продукцияларын экспорттоого убактылуу тыюу салган. Сауыт өнүктүрүү фонду Кыргызстанга 7 мектеп 7 кошумча корпус салып берет. Бул тууралуу курулуш министрлигинен маалымдашты. Маалыматка караганда, фонддун өкүлдөрү менен курулуш министри Нурдан Орунтаев жолугуп мамлекеттик мектептерди куруу долбоорунун 2 фазасы боюнча жүргүзүлгөн насыял келишимди талкуулашкан. Аталган долбоор Сауыт өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланат. Министрлик анын биринчи этабы ийгиликтүү аяктаганын, анын алкагында өлкө 30 билим берүү мекемеси менен камсыз болгондугун белгиледи. Экинчи этапта ишке
ашыруунун алкагында 7 жаңы мектеп жана мектептерге 7 кошумча окуу корпусу курулат. Долбоорду 2026 жылы баштап 2029 жылы аяктоо пландалды деп айтылат маалыматта. Кыргыз күлүгү кара кыз Казакстанда белгилүү самбоочу дүйнөнүн бир нече жолку чемпиону Эрлан Байбатыровдун элесине арналган аламан жарышта биринчи болуп келди. Бул тууралуу видео социалдык тармактарга тарады. Тулпар казак менен кыргыздын 50 күлүгү катышкан 27 чакырымдык чаң жарышта баарын артта калтырган. Тасмада кара кыз казактын Ак Бакай аттуу күлүгү менен тең келе жатып чечүүчү жарым чакырымда ийри айырма менен озуп чыккандыгын көрүүгө болот. Ал буга чейин да коңшу өлкөдөгү аламан жарыштарга катышып бир нече жолу жеңген. Ал эми көчмөндөр оюндарындагы жарышта 3-орунду багындырган.